Assalamu alaikum туғандар, мен Жалауаш шаарындамын. Жалауаш шаарынын милициясында Говудудамын. Бүгүн обедте 12-лерде чак звонок келди, мага алсам. Бектурмун деп тергөөчү экен. Мо сойкулар боюнча келип кетпейсизби? Түшүндүрмө алайын дегенден мейлдеп келдим. Келип азыр кабинетинде вопрос кылды. Суроолор бар экен, суроолоруна жооп бердим. Бул жакка түшкөн материалдар боюнча. Эми мындай болуп атат. Мен жакка карап атака болуп атат. 4 план боюнча. Биринчи план акча менен сатып алыш. Ставка 15 миңден 30 миңге чейин чыгып атат. Ар бир мамаша 15 миң, 20 миң, 30 миң берели. Биз жакка келбей эле кой, биз жакты карабай эле кой, биз жакты текшербей эле кой деп атат. Мен бул деген азыр интернет, через интернет эме болуп кеткен да. Интернетке жарыя берет анкетасынчы. Ал жактан көрүп, зона кылышып, эмелери бара турган клиенттер. Ошолордун катарында мен дагы через интернет таап баргам. Ал сайтты азыр айтпай эле коеюн, себептегенде канча-мынча жеңил ойлуулар эме кылып алышы мүмкүн, зона кылып алышы мүмкүн. Биринчи план булардын эмеге. Мен буларды мамаша, папаша деп коем. 3 мамаша бар, 2 папаша бар Жалалатта. Сүтнёрлор. Биринчи планы сатып алыш керек. Экинчи планы через милиция тигинде кылып коркутуп атат мени, мындай кылып коркутуп атат деп менин үстүмөн арыз жазып, менин үстүмөн даттанып. Үчүнчүсү коркутуп, үркүтүп атат. Кандай кылып коркутат? Мени кечегиде бир жума мурун мага бирөө чалды. Чалып, эме күнү бүгүн сени чабып кетем кечкурун. Эмеге тапканга уруксат берилет бул жердечи. Только тергөөчүнүн эле эмесинде тапканга болбойт. Кабинетиндечи. Дежурный тапта деп атат, видеого тартканга болот. Дежурный тергөөчүнүн эле кабинетинде тапканга болбойт, себептен сурак кылып аткан малда. Үчүнчүсү тактикалары булардын. Şu korkutуш керек чала спортсмендерге. Анан кийин көчөдөгү баягындай шакалдар деп коем, грубо айткандачы. Типа спортсмен болуп жүрүп, бандит болуп жүргөндөргө 10 миң, 20 миң акча берип, ушу баланы коркутуп койгула, болсун жаап койгула деп. Төртүнчүсү мени пастава кылыш. Кандай пастава? Эки жолу бар. Биринчиси акча менен, мен машинама акча салып коет. Экинчиси наркотика менен, машинама акча салып коет. Же болбосо жашаган жериме ыргытышат, акча же болбосо наркотика. Эки эле вариант бар. Ошентип 4 планда 4 тактиканы колдонушат буларчы. Аны мен силерге азыр зарян айтып коеюн, себеп дегенде мен буларды сезип атам. Күндө эмес 2 күн биринде бирден звонок болот. Звонок болуп жакшына сүйлөшүшөт. Вежливочы. Опасно да кантип звонок кылышпайт аларчы. Видеону утат этип коюңуз. Сизге биз отблагодарить этебиз. Кечегиде бирөө чалып алыптыр. Айына 10 миңден коюп турабыз дейт. Мамашалардын бирөөсүчү. Биздин точкаларга тийбей эле кой дейт. Аны мен айттым, мен бандит эмесмин, силерден айына 10 миңден алып тургангачы. Эми азыр да убакыт берели. Бул Говудгачы иштеп атса керек. Оперлер жана башкалар 1-2 ай убакыт берели, может эме болуп калаттыр. Азыр разработка кылып атса керек, план, тактика коюп атса керек. Бул тууралуу иштеп, кармап ачып жапса керек беттин. Жок, мен тергөөчүнүн кабинетине тартканга болбойт. Бирге тартканга болот да. Старший ким, бирде. Демек болот байке. Эме да 30када турабы. Тергөөчүнүн иш кылып аткан тарткан. Менби? Жок. Өзүңүз таштырып коюңуз, ким болосуз? Мен милициянын лейтенанты Маткаров, аймактык участковый. Участковый кайсы аймактык? Базар. Базар центр ошондо. Менин атым Надыржанов. Атым Музатбек. Гражданский активист блогер мен. Мени күбө катары чакырышты бул жакка тергөөчүчү. Не иш бойт? Кайсы тергөөчү? Бектур, фамилиясын эсимен чыгарып койдум. Сизди тапканга болот, бирок. Жок, мен тартып, бирок эми сыртка чыгып алып эле Жок, бул охраняемый Айбек деп. Анда эмеге дежурный тергөөчүгө алып кирип мени тапшырыңыз, ушул жерди тартып атат. Бар, тапшырып кой. Тергөөчүгө неме бар.
келсе неме кылат да? Мейлі анда эме кылып коет. Чакыргыла ушу съемка кылдык ушер депчи. Мен келем чакырсаң, кечпейби, түнбү. Сиз законду жакшы билесизби? Ооба.